Ассаламу алейкум, дорогие друзья, мир вашему дому. Мы 10 февраля вам обещали сделать большое мероприятие, но посоветовавшись с аксакалами, приняли решение, что лучше это все раздать нуждающимся, дорогие друзья. Поэтому с фондом Ош Элим Барсом мы сделать, скажем так, благотворительность. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, кайрымдуу агыжелер, достор, ошонун ичинде Ош шаарынын тургундары жана меймандары. Бүгүн биздин Элим Барсын Ош коомдук кайрым фондунда жакшы самалык, анткени биздин Аббас байке бизге кайрылып, кубанычтуу кабар айтты. Биз бул кабарды жылуу кабыл алдык. Анткени фондубузда катыда турган аз камсыз болгон көп балалуу жана майыптуулугу барлар, сүйлөгөн буртагандар жана улуу кыздар өтүп кеткен жалгыз бой апаларыбыз бар болчу. Мына ошолорго агабыз ушул жаңы Ош шаарында флагман аттуу ушул автосалон ачылып, ошонун урматына бүгүн кан чыгарып, ушул буртагандарга берели, чындыгында муктаждарга берели деп бизге кайрылгана аябай ыраазы болуп турабыз. Албетте азыр биз саналуу мүнөттөн кийин үй бүлөлөргө бул жакшы жаңылыктарды аркылуу азыр эттерди болсо, майларды болсо беребиз. Бул дагы болсо биздин үй бүлөлөрүбүз үчүн абдан чоң белек жана абдан чоң колдоо. Анткени бул үй бүлөлөр чын-чынына келгенде азыр көпчүлүк моюн калбайт. Азыркы заманда мындай жок депчи, бирок тилей карышы шаарыбызда, айланабызда деле ошончо муктаждар бар. Ошонун ичинде бүгүн 10дон ашык үй бүлөнү кубанып жатабыз. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Алла ыраазы болсун. Ишканаңыздарга ийгилик, дайым ушул элибиздин жакшылыктарынан жүрө бериңиздер. Ошонун ичинде ушул бүт көрүп жаткан буртагандарга айтабыз, ушу агаларыбыздын иштен ийгилик каалап коюңуздар. Буюрса алдыда жакшы нерсе менен башталды. Мындан ары да көп жакшылыктарга себепчи болот деп баарыңыздардан Алла ыраазы болсун. Чоң рахмат сизге. Рахмат. شرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع. Сиздерди чакырганыңыздан дагы бирден бир максат бүгүн бир аз болсо дагы бир жакшылык күн болуп атат. Жакшылык күн ушул Ош шаарында жеке бир ишкер агабыз Аббас деген бул жерде агабыз бар. Агабыз ушул атайын бир ишкана ачыптыр. Ошол ишканасынын алдында ошол бүт жакындарына, элге, ошонун ичинде сиздерге дагы бир аз буртаган мусулман буртаган катары бир аз болсо дагы баягы кан чыгарып, союп ушул буртагандарга алар бир аз ушул ишканабызга, эмгек жамаатыбызга, элибизге, журтубузга бир бата берип койсун деп жакшы ниеттер менен келип отурат. Элге берсем, сага Кудай берсин. Ошол берген эсендагы кабыл кылсаң